Уят болдық, урматтуу депутаттар. Аябай чоң уят болдық. Бұл менің талабым емес, бұл бүтін Қырғызстанның талабы емес. Бұл Конституцияның талабы. Мына қараңыздар, биринчисинде ошондой деп жазат, экинчисинде, экинчи бөлүгүндө жазып өтөт. Бирок ошону менен бир учурда дейт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети аппарат куш бериңиздер. Мына жогорку кеңеш кийин мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алганда дейт, Конституциянын 44-чү беренесинин экинчи бөлүгүн эске алсын деп жазып койду. Юристтер отурасыздарбы? Түшүндүрүп бериңиздерчи мага. Мен түшүнбөдүм мисалы. Кыргыз тилин мыкты билген азаматтар болсо, мага түшүндүрүм, жандырмагын айтып бергиле. Өкмөт дейт, эгерде куржунунда акчасы жок болсо, пенсиянын жөлөк пулду, балдардын жөлөк пулдарын төлөбөй койгонго укугу бар дейт дагы. Бирок жогорку кеңеш мыйзамды каттуу талап кылып ала бергиле дейт. Бул не деген чечим? Бул кандай конституциялык сот? Бул кандай позиция? Конституцияны ачып туруп 44-чү беренесин караңыздар, урматтуу депутаттар, бул жерде эч кандай талкуулай турган, же түшүнбөй калдым деген сөз жок. Мен сиздерге стенограмма үчүн айтайын. Бир күндөр келет. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат. Чекит. Бул милдет. Анан урматтуу депутаттар, биз айтабыз, Конституциядагы бардык берене түздөн түз күчкө ээ. Эгерде кайсы бир мыйзам Конституциянын талабына каршы келсе, Конституция түздөн түз иштейт деп айтабыз. Муну ким кандай түшүнөт? Ушул мезгилге чейин мен Конституциядагы бардык берене түз иштейт деп ишенип келем. Анда кандай болот? Биз кантип иштейбиз, кантип жашайбыз мындан кийин? Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мен Акыл Жапаровтан кабинет жетектеп атам деген кишиден сурадым. Кыргызстандагы эң төмөнкү керектелүүчү куржун канча дедим. 6800 сом деп жооп берди. Ай жигит. Тынчтыраак. Мына бизде эң төмөнкү пенсия канча дедим. 1200 деп жооп берди. Бул биздин абийирибизде болсун. Эгерде биз эл өкүлүбүз деп, биз элдин укугун коргойбуз деп, ошол Конституциянын талаптарын аткарабыз деп, убада берип алып, талап ушундай болуп атат. Ошол 6800 сомдагы урматтуу кесиптештер, өлбө жаным өлбө деп жашаш үчүн. Бул мамлекеттин милдети болуп атат. Атасыз калган, жетим калган, тоголок жетим калган кыздарга, балдарга ушундан кем эмес оокат кылыш керек деп милдеттеме берип атат Конституция. Себеп ушуну кабыл алганда биздин Конституция социалдык багыттагы Конституция болду деп жар салганбыз. Мына жерге элге жагыш үчүн жанагы курултай дегенди дагы боло берет деп туруп киргизип коюп, азыр мына ар бир кадам сайын чалынып кулап атабыз. Элге жагымдуу болуш максатында гана киргизилип калынган. Конституцияга дуулдап келип добуш берсин деп калып калган.